Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз негедир акыркы убактарда жалпыбызды өзүңүз каалагандай эле айтып деп таарынычыңызды, ички күйүтүңүздү бизден чыгара турган болуп алдыңыз да. Кол көтөрүп бересиңер, кабинет боюнча кирип чыкты, байлап алдыңар деп. Эми кыргызда жакшы сөз бар, сыйга сый, сыраякка бал дейт. Биз сизди ушунча сыйлап, урматтап келип атабыз. Сиз да сыйга тең болуңуз да. Ким биздин колубузду кайрыйт, ким бизди байлап алат? Эч ким байлабайт, эч ким кайрыбайт. Ага биз жол бербейбиз. Бул жерде ар бир депутаттын өзүнүн пикири, ою бар, Адахан Кимсанбаевич. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Жалпы Нурланбек Тургунбекович процедурный. Мен Адахан Кимсанбаевич, бул жерде сиз өзүңүздүн добушуңузга жооп бериңиз, өзүңүздүн пикириңизге жооп бериңиз. Жалпы депутаттарды сиз айтып атасыз, кол көтөрүп бересиңер, баары колдоп бересиңер, кече каршы болду элек, бүгүн колдодуңар. Бул ар бир депутаттын өзүнүн иши. Сиз эмнеге антип бизге мен пикиримди айтканга тийиз кыласыз. Кимсанбаевич, сиз пикириңизди айтыңыз, бирок бизди кошпой айтыңыз. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Бизге асылбай эле коюңуз. Эгерде менин сөз ээсин табат дейт. Мен Шакиев деп айткан жокмун. Мен Асан Үсөнов деп айткан жокмун. Мен депутаттар колдоп бересиңер азыр деп атам. Мен көрүп атам. Адахан Кимсанбаевич, бул жерде Шакиевден башка депутаттар да отурат бул жерде. Сиз депутаттарды айтып атасыз. Депутаттар Урматтуу кесиптештер, сабыр. Урматтуу кесиптештер, биз азыр келишимди карап атабыз. Бири-бирине мындай бир аз сый урмат көрсөтөлү. Эми Адахан Кимсанбаевич, өкмөттүн өкүлдөрүнө давайте суроону берип коелу. Биз коллегиалдык органыбыз. Чыңгыз Азаматович, сиз процедурный сүйлөп атканда сиз бөлбөй туруңуз. Мен өзүмдүн пикирим айтам. Адахан Кимсанбаевич өзүнүн пикирин айтты. Сиз бөлбөй туруңуз да. Эми мындай да, бул жерде бир нече жолу бул көрүнүш кайталанды. Ошон үчүн унчукпай отуруп бүгүн айтууга туура келип атат. Сиз биздин атыбызды персонально атабаганыңыз менен өзүңүздүн коллегаларыңызга айтып атасыз. Колдоп бересиңер, киргиздиңер деп. Анан башкаларды айткан жоксуз да. Болуптур да, колдосок колдойбуз да, эмнеге колдобойбуз? Себеби дегенде Баткен боюнча маселени булар түшүндүрүп берди. Биз өткөндө эскертүү катары айттык. Ошол аристи биз тим эле айга күнгө теңеген жокпуз. Биз да замечанияларыбызды бердик, пикирлерибизди айттык. Мына өкмөткө да айттык, министрлер кабинетине да айттык. Мындан кийин башка бир альтернативасын карагыла деп. Бул боюнча Адахан Кимсанбаевич айтып атпайбы? Бул буга чейин ушундай колдонулуп келген, ушулар аткарып келген процедурасы ушундай деп. Башка учурда эске алабыз, кийинкиде болбойт деп бизге айтты, мисалы үчүн. Келип кетпеген эч ким жок бул жерде. Барды келет, кетет. Биз да кетебиз. Башкалар да келет. Турмуш өзү ошондой. Анда урматтуу кесиптештер, кийинки сөз Нурланбек Асанбековичке берилет, урматтуу кесиптештер.